жеңиштин карааны улам арылаган сайын анын маани маңызы артып барат. Улуу жеңиштин 74 жылдыгына карата Шайык айылында экинчи жолу өлкө көчмө полк аттуу жүрүш башталганы турат. Алдыңыздарда Сапаров Адылкулович баштаган Жумбал райондук мамлекеттик администрациясынын эмгек жамааты, Рустам Алыкулов баштаган Шайык айыл өкмөтүнүн эмгек жамааты, ошондой эле райондук мекеме ишканалар, номер 26 кесиптик лицейдин мугалимдер жамааты жана окуучулары, Мединалы Баев атындагы орто мектебинин, Татуу Турсунбаев атындагы мектеп гимназиясынын жана Отунчу Ногойбаев атындагы орто мектептин мектеп окуучулары жана мугалимдер жамааты өтүп бара жатышат. Алар улуу атамекендик согушка катышкан аталарыбыздын, агаларыбыздын сүрөттөрүн көтөрүп, алдыңыздардан өтүшмөкчү. Өлүк полк акциясы улуу атамекендик согуштун чындыгын, андагы Совет элинин жеңишин, каармандыгын мындан ары бурмалоого жол бербей турган улуу күчкө айланууда. Мекен үчүн, биз үчүн кырчындай өмүрүн аябастан душмандарын жеңген аталарыбыз, чоң аталарыбызды урпактар эч качан унутпайт. Бийлик жашообуз үчүн өмүрлөрүн беришкен баатырларыбызга таазим этебиз. Арабызда жүргөн ардагер аталарыбызга чын дилден ыраазычылык. У мартеновских печей не смыкала наша Родина битву трудную вели. Этот день мы приближали, как могли, этот день победы. Города роман, это праздник, синёю горизонт, это радость. День победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем стал уголек. Были версты, обгорелые были. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу аталар, апалар, агалар, эжелер, карындаштар, инилер, баарыңыздардын ушул орозо майрамыңыздар менен жана ошо менен кош келген улуу жеңиш майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Алла субхана таала ушул өзүбүздүн өлкөнү сактоону дагы бул шариятыбыздагы, динибиздеги, салтыбыздагы бул милдет кылып койгон. Ушул биздин өтүп кеткен ата-бабаларыбыз ушул биз үчүн канын берген. Эми артта калган урпактары сиз менен биздер өзүбүздүн каныбызды бербесек дагы ушул эл үчүн эмгектенип, эл үчүн терибизди төгүп, убактыбызды бардыгын жөндөмдүүлүгүбүздү элибизден аябай кызмат кылалы жана өтүп кеткен ушул улуу атамекендик согуштун курман болгон баатырларына, аталарыбызга артынан дуа кылалы. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Okugan Kur'an-ı Kerim'in ayetlerden kelip düşkön soğuptu. Ötüp ketken ата-бабаларыбыздын арбагына багыштадык. Улуу атамекендик согуштун батырларына багыштадык. Ушул согушта үйдө калып, тылда калган апаларыбыздын арбактарына багыштадык. Ушул жерде алакан жайып отурган жумурай журттун өтүп кеткен жет аталарына, жети чоң апаларына бардык ушул мусулман арбактардын рухуна багыштадык. Аллахым, өзүң ырайымың мээримиң менен элдин батасынын берекесинен бардыгынын күнөөлөрүн кечирип, көрүп көрбөй, билип билбей кетирген күнөөлөрүн кечирип, кабырларын нурду кылып, кыяматта өзүңдүн ырайымың мээримиң менен бейишиңе насип кылгын. О Аллахым, ушунча эл бата кылып турат. Элибизге тынччылык, токчулук, береке, ынтымак. Аллахым, бул дүйнө ахиреттин канча жакшылыктары болгон болсо, бардык жакшылыктарын элибизге насип кылгын. Аллахым, ушул жаздын күнү айдоо себи дыйканчылык маалы болуп турат. Жаан чачыныңды аябастан, берекеңди аябастан элибизге токчулук, тынччылык, молчулук, ынтымак бергин. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад. Амин рахметке архамар. Кубанычтын толгон күнү бүгүнбү, карагыла айлана бүт сүйүндү. Кыргыз элим көксөп күткөн улуу күн, жеңиш күндүн 74 жылдыгы. Эмесе улуу жеңиш майрам күнүбүздү куттуктап, эскерип, Жумгал райондук администрациясынын башчысы Аким Сапаров Адыл Солтоевичке сөз беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу майрамдын катышуучулары, урматтуу улуу атамекендик согуштун ардагерлери жана ооруктун оор тушугун тарткан күчүрмөндөр. Сиздерди улуу атамекендик согуштагы жеңиш күнүңүздөр менен Жумгал райондук мамлекеттик администрациясынын атынан чын жүрөктөн куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Мындан 74 жыл мурда бириңиздер кан күйгөн согушта от менен октун ортосунда ажал менен арбашып, бириңиздер ооруктун оор түйшүгүн көтөрүп, келечек муун үчүн жаныңыздарды аябай улуу жеңишке жетүүгө эбегейсиз зор салымыңыздарды коштуңуздар. Германдык фашисттерди багынтып, бүгүнкү ачык асманды, тынч турмушту камсыз кылдыңыздар. Бул улуу күн катарында тарых барактарына өчпөс алтын тамгалар менен түбөлүккө жазылып калды. Кан майданга Жумгал жергесинен 3399 адам чакырылып, тилекке каршы анын ичинен 1345 журтташтарыбыз туулган жерге кайтпай калган. Бул согушта жердештерибиз дагы нече эрдиктерди көрсөттү. Атап айтканда, жердешибиз Акын Садырбаев душмандын ыргыткан гранаталарын тосуп алып, кайра душманга багыттап, ыргытып, душмандардын мизин кайтарган жана баатырларча курман болуп, аты тарыхта жазылса, маркум Сандыбаев Карыбек атабыз 2-3 даражадагы даңк, азыр арабызда жүргөн даңк медалдарынын ээси болгон. Азыр арабызда жүргөн ардагерлер Абайылда Мусаев жана Мурсалиев Токон согуштун бир нече орден медалдардын ээси болушкан. Аталарыбыздын каарман эрдигине, ошондой эле аман эсен келип, көзү өтүп кеткендердин арбактарына башыбызды ийип таазим кылабыз. Урматтуу согуш ардагерлери жана ооруктун каармандары, бейпил турмушта жашап жана эмгектенип жаткан азыркы муун сиздердин алдыңыздарда түбөлүк карыз. Сиздердин өлчү жана өлбөс өчпөс эрдиктериңиздерге дайыма башыбызды ийип, тизе бүгүп таазим этебиз. Сиздерди улуу жеңиш майрамыңыздар менен дагы бир жолу чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Бардыгыңыздарга чын денсаулык, узун өмүр, нарктуу каалык каалайм. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, мынакей улуу Рамазан айында турабыз. Баарыңыздардын орозо майрамыңыздар менен куттуктап кетүүгө дагы уруксат этиңиздер. Орозоңуздар кабыл болсун. Урматтуу бүгүнкү майрамдын катышуучулары, сиздерди бүгүнкү жеңиш майрамыңыздар менен куттуктайм. Ошондой эле кымбаттуу ардагер
ардагерлер, улуу ата мекендик согуштун жоопкерлери жана оруктун эмгекчилери. Биздин мекенибиздин тарыхында эч кандай унутулбай турган маанилүү окуялар бар. Алар эч качан унутулбайт жана биздин жүрөгүбүздө түбөлүккө жашай берет. Советтик элдер үчүн ушул күндөр улуу ата мекендик согуштун узак жана эстен кеткис жылдары болду. Жана көптөн күткөн фашисттик баскынчыларды жеңген жеңиш күнү келди. Мекенди коргоочулардын катарында улуу ата мекендик согуштун фронтунда 363 миң биздин жердештер эрдик менен салгылашкан. Алардын арасында Жумгал районунан да аттанган эр азамат жердештерибиз бар. Азыркы учурда Жумгал району боюнча 2 ардагер күн кечирүүдө. Аттарын атай кетсек, Таштөбө айылынын тургуну Мусаев Абайылда жана Жумгал айылынын тургуну Мурсалиев Токон аталарыбыз бар. Алардын бардыгы даңктуу из калтырды. Көбүнчөлөрүнүн аттары улуу согуштун өзүнүн жыл баяндамаларында алтын тамгалар менен жазылып калды. Урматтуу улуу ата мекендик согуштун ардагерлери жана оруктун эмгекчилери, сиздерге бекем ден соолук жана аманчылыкты, кайраттуулукту жана сергектикти каалайм. Сиздерди жеңиш байрамыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Жана өзүмдүн атымдан жана өздүк курамдын атынан сиздерди жеңиш байрамыңыздар менен дагы бир жолу куттуктайм. Уруксат берсеңиздер. Урматтуу жыйындын катышуучулары, биздин президентибиздин куттуктоосу келди эле, ошону окууга уруксат этиңиздер. Урматтуу Абайылда Мусаевич, сизди улуу жеңиш күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кан майданда салгылашкан жоокерлердин өлбөс өчпөс эрдиктери жана каармандыгы эч качан унутулбайт. Жер жүзүндө тынчтык орнотуп, урпактар үчүн бакубат турмушту белек кылган ардагерлерибизге төбөлүк таазим этебиз. Сиздердин өрнөктүү өмүр жолуңуздар биз үчүн ар дайым үлгү болот. Сизге жана сиздин жакындарыңызга бекем ден соолук, узун өмүр, бейпил турмуш каалайм. Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков. Дагы бир атабыздын куттуктоосун кошо окуп кетели, уруксат этиңиздер. Урматтуу Токон Мурсалиевич, сизди улуу жеңиш күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кан майданда салгылашкан жоокерлердин өлбөс өчпөс эрдиктери жана каармандыгы эч качан унутулбайт. Жер жүзүндө тынчтык орнотуп, урпактар үчүн бакубат турмуштук белек кылган ардагерлерибизге түбөлүк таазим этебиз. Республикасынын коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасын 2019 жылдын 2 майындагы номер 12 буйругу менен намыс медалы менен биздин ардагер атабыз Мурсалиев Токон ата сыйланды. Этот день мы приближали, как могли, этот день победы, со слезами на глазах. Жумгал эли, бүгүнкү күн өзгөчө күн. Улуу ата мекендик согуштун 70 жылдыгы жеңиштин. Мында жалаң эле Кыргызстандан 20 ашкентте өтпөйсүңөр. Ал эми эстерде 27 миллион солдат жок болгон, согушта колбон болгон. Ошо биздин келечегибиз үчүн, жашообуз үчүн ошондой эрктер жасаган. Ал эми биз айтабыз ошол. Мына бул кеткенде эме болду биздин Бааты атабыз. 14 градустан тоскон, душман ыргытып атканда. Акыркы градустан жалгырдагы ыргытууга катыш болгон. Ошого мен өкүнөм, Совет Союзунун баатын деген жок. Ким тосот ошо 14 градустаны, душман ыргытып аткан градустаны. Ал эми бүгүнкү күн эме, улуу жеңиштин 74 жылдыгы. Бул оңой келген жок. Ар бир адам эсирде канын төгүп жоокерлерин сүздү. Ал эми айылда жаңайлап эчтеке жок, ошо талашчылыкта иштеп, согушту тегегенен каныштырат, танылаш менен. Эми ошол бүгүнкү күнүбүз жаркыраган күн болсун. Дүйнөдө согуш болбосун ойлойм. Şu bugünkü 9 may улуу жеңиш майрамыңыздар менен куттуктайм. Силерге кааларым чын ден соолук, узун өмүр, тажыбас кайрат. Мына ушу аталарыбыздын эмгеги болгондо 74 жыл мурун ушу улуу жеңишти ушу аталарыбыз, апаларыбыз мына ушу бизге алып келип тартуулап бергенине баарыбыз күбө болуп турабыз. Ушу аталарыбыздын ушу согуштагы
кылган эмгеги, кылган ошо эрдиги эч кимдин эч качан ушу эсинен кетпейт го деп мен ойлойм. Ушу аталарыбыздын согуштагы эрдиги ушу келаткан, өсүп келаткан муундарга мына бизге ушу чоң таалим болот го деп иштеништермин. Aylanayım, Cumhuriyet elim gerim, mekanım, mağa okşayan adamlar barıp nemişlerle atışıp, elbette karışıp, soğuş deyen çok olsun. Üstüne kırılışları elleriminin aman olsun. Allah Teala korusun. Allah'ım Allah Akbar Allah Teala korusun. Men avakirim Ruslan avakirim balasımın mına bu kolumda arbat tüzgön özümdün atam 41 yılı soğuşka getip 41 yıl soğuşka getip oşonda 47 yıla soğuştan gelgen soğuş 3 ayağına çeyin kaçışıp razvetçikler koltuğunda служба kılgan Krasny Zvezda nesi, Zatuagan nesi, dağı bir top medalların nesi, ana бүгүнкү аталарыбыздын алып келген жеңиш майрамдары менен куттуктайм. Бул аталар болбосо бизди бул турмушка ким алып келет эле? Баардыгы кыргыз эли тынчтык болсун, согуш болбосун. Азыркы замандын балдары, кыздары дегендей, инилер, агалар, жеңелер дегендей тынчтыкта гана жүрүп, өмүр бою тынчтыкта өмүр сүрөлү. Атым Аскаров Зарылбек. Бүгүнкү 9-майдагы райондун борборуна ветерандардын эскерүүсүнө катышканы келдик. Атам Мандалаков Аскаров 1939-жылы кеткен. Бул фашисттик Германия колчолорун билген эмес. Фин согушуна кеткен, Фин согушуна. Фин согушуна катып, катышып, финдерди жеңгенден кийин Улуу Ата мекендик согуш башталып калып, 43-жылга чейин согушуп, 43-жылы аябай катуу жарадар болуп, 2 ай санчаска 6 жыл согушта жүргөн. Анан айылына келген. Бутунан, шыйрагынан санына чейин ок жиреп кеткен. Колхозго келгенден кийин колхоздун кампачысы, колхоздун башкармасы болуп, гүлдөп турган кезинде 44 жашында согуштан алган ранасынан кайтыш болгон. Ошо атамдын арбага көтөрүлүп калсын деп, ушу сүрөтүн алып келип катышып отурам. Мен Ачманова Дамира, Шайык айылында турабыз. Мен таятам 43-жылы согушка кеткен, ошо боюнча дайынсыз кайтып келген эмеспиз. Ушу таятам үчүн сыймыктанабыз. Жеңиш күнүнө ушу аталарыбыз алып келди. Ушу жеңиш күнүн биз ар дайым майрамдайбыз, эскеребиз, сыймыктанабыз. Soguşta Cumhurbaşkanı bir güzeli emeğe soguşamak oynatırgan yerge vardık. Ben savunun aslında bulduk. 3 ay 20 gün oynadık. Anam yeni Akpınar'ka geldi. Akpınar'ka Akpınar'dan burada düz oruçlunun arasında yeri oruçlunun arasında bir oruçlu koşup koydu. Koşu be. Anam yeni 3 ay 20 günden soğuşka verdi. Soğuşka vergende kar koyup, kili, paltava, ocakta, diklemir, şuralarda basıp, bunda çaskanda 15 ay, 3 ay soğuşta varken. Soğuşta var. Ben o sırada çaskı iki batalyanın içine ben jakşı soldat varıp emeğde başörtünü doskada turup uşunda jaktarıp maktarıp men aytat, ay sen emine tigi
охотник болдun böyle yaşlarında. Yok. Anın kanday sen bir atarmağandı seni atıp mamamında arakanday cerdi atıp müşende atıp şunda kivat attı. Sizler görsettiler buttu şıkalasa kar oldu. Mıntıktın kar olduğunu şıkalasa buttu şıkalasa bu işke gerek. İşte şıkalasa başka tiyetken. O sonra özgür etkendi, o sonra eli etkendi işkesin öyle, o sonra yakşaklısı olur mu diye. Soğukta Kharkov, Kiev, Poltava, Odessa, Dnepr, Sakapraski Kray'ın Dnepr Deryası'nın boyunda 1944 yılı 13 Ağustos'ta geneme katıcılara katalım, algalım, aldım. Bugünkü bardığınızlarda bugünkü Ulu Ata Mekendик soğuş жеңиштин 74 жылдыгы менен куттуктап кетем. Мына бүгүнкү жеңиш майрамын биз Өлбес полктун жүрүшү менен башталды бүгүнкү биздин райондо. Анан ошо Өлбес полктун жүрүшү келип, ошол жүрүш келип Ulu Ата Мекендик согушта курман болгондорго арналып жасалган эстеликтин жанына келип уланды. Биздин райондо жалпы согуштун ардагерлеринен экөө гана калган. Алар Жумгал айыл өкмөтүнөн Мурсалиев Токон атабыз, анан Таштөбө айыл өкмөтүнөн Мусаев Абайылды атабыз. Мурсалиев Токон атабыз болсо Бишкектеги иш-чарага катышканы кетиптир. Мурсалиев Токон атабыз болсо бүгүнкү иш-чарабызга келип катышты. Анан бул жердеги иш-чара бүткөндөн кийин бул сандык кафесине келип ошол ардагерлерибизге тылдагы эмгектенген ардагерлерге жалпы сый тамак берилди. Борбордук аянтыбызда болсо бүгүнкү жеңиш майрамына арналган концерт болду. Мына концерт азырда уланып жатат. Жалпы элдин жакшы майрамдык маанай абдан жакшы.